Assalamu alaikum ustaz, dinde ökül ata koyуу barбы же жокпу? Эгер ökül ата коюу бар болсо, милдеттери кандай айтып коюңузчу? Алла разы болсун. Динде ökül ата коюш жок. Эгер эми бизде салтыбызда бар, койсоңуз боло бере турмат туган, шариатка каршы эмес. Ошондо дагы мен айтат элем, ökül ата койгон учурда кыздын жакын махрамдарынан койсо жакшы болот. Бизде бул деле коррупция болуп кеткен. Ошо коомунда бар, иши жүрүшкөн, ушул авторитет бирөө болсо, ошону баары эле тааныйбы, тааныбайбы, бизге ökül ата болуңуз дейт. Ал дагы эмне болот? Адам баласынын жүзү ысык деп, анын жүзүнөн өтө албай эле макул деп койгон, бири-бирине тааныбайт деле. Макул тааныган чакта деле онотон ал чоочун адам, ал сиздин аялыңыз менен эмне кылат? Аял киши менен бирге олтурганга болбойт. Ал ökül ата болуп калды дагы бергини ökül кыз кылып алып, кенен жанында махрамы жок, башка эч ким жок, чоочун адамы жок, башка адам жок. Ал чоочун болуп эсептенген, ошонун жанында отуруп, бул өзү шариатка туура келбейт. Мына ошондуктан эгер салтыбызда бар деп кое турган болсоңуз, шариат каршы эмес, махрамдарынан койсо жакшы болот. Себеби мен өз жашоомда бирөө мага телефон чалды. Устаз, мен ökül кызыма үйлөнсөм болобу? Ökül балам кайтыш болуп калды деп чалды. Мына ошондуктан муну башка адамдарга дагы сабак болот деп эсептейби турмат туугандар. Анткени чынын деле эркек бул нафс. Ökül кызыны карап, суктанып отурабы, эмнеде отурат, оюну билбейбиз. Мына ошондуктан жакын тууганды койгон жакшыраак болот. Койгондон кийин милдеттери, албетте кыз өзүнүн ата-энесине өтө жакшы. Бала дагы өзүнүн ата-энесине өтө жакшы. Таптаза, аппак, кир жугузбайт. Мына ошондуктан экөөнүн ортосунда бир аз келишпестик болгон учурда ökül ата акыйкаттай айтсын: кызым, сен манандай шалтуруксуң. Балам, сен башың иштебейт. Сен манандай кыл деп эле ачык айта турган болсун, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түшүндө көрсө эмне болот? Бул туурасында азыр кабар бердик. Албетте, урматтуу тууган, пайгамбарыбызды түшүндө көргөн болсо, акыйкатта көргөн болуп эсептелинет. Эми пайгамбарды түшүндө көрдү. Бул адам пайгамбардын сүннөтүн бекем аткарсын, динге бекем болсун, калган адамдарга пайгамбар динди кандай жеткирген болсо, ошондой жеткирүүнүн аракетин кылсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Устаз, тууганчылык боюнча өзүңүздүн личкаңызга суроо берейин деген телефонуңузду айтып коесузбу? Анан кайсы убакта чалыш керек айтып койсоңуз, суранам. Көп жылдан бери кыжалат болуп жүрөм, 5 маал намазым бар. 078 18 64 95 ушуга чалсаңыз, эфирден чыккандан кийин чалсаңыз боло берет. Биз 1 саат бою эфирде болобуз. Андан кийин мен медресеге барганга чейин убакытым бар. Ал жерге сабакка кирип кете турган болсом, анда ала албай калам. Эгер чынын деле сиздин номериңиз түшкөн болсо, балким мен кийин кайрадан чалышым деле мүмкүн. Эгер унутуп калбасам, ошол эле учурда чалуулар көп болуп кетпеген болсо. Туура түшүнөсүздөр, урматтуу туугандар, биз сабагыбыз бар. Сабак учурунда беззвукка коюп коебуз, кээде өчүрүп коебуз. Анан чалганыңыздарды ала албай калабыз. Кээде баягы азыраак болгон болсо, кайра чалган экенсиз деп чалабыз. Көп болуп кеткен болсо, аларга дагы чынын деле убакыт болбой калат. Ошондуктан бу текебер болуп кетиптир, албай калыптыр, өзгөрүп кетиптир деген сөзүңүздөрдү азыраак кылсаңыздар, өзүңүздөргө эле сооп болот. Ассаламу алейкум устаз, 5 маал намаз окуп, ата-энесин карабаса, бейишке киреби же кирбейби? Урматтуу тууган, 5 маал намаз өзүнчө фарз. Ата-энени карашлык өзүнчө фарз. Бул эки башка нерсе, урматтуу тууган. 5 маал намаз окуп койсо эле болду, бейишке кирип кетет деген нерсе жок. Бизде чынын деле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын хадистерине караганда, ата-энең сенин бейишин же тозогуң. Ата-энең ыраазы боло турган болсо бейишке киресиң, ата-энең наразы боло турган болсо тозокко түшөсүң деген хадистер көп айтылган. Мына ошондуктан 5 маал намазды кабыл болгон адам бул сөзсүз ата-энесине караш керек. Бул адам сөзсүз ата-энесине жакшы мамиле кылыш керек. Эгер дини башка болсо дагы, эгер дини исламбы, анда сөзсүз ата-энесине айткан деген кыла албасаңыз дагы, ага жакшы мамиле кылып туруп, аларды карашлык сиздин милдетиңиз, ошолорду ыраазы кылышлык сиздин мойнуңуздагы важип. Ассаламу алейкум устаз, бизде бир суроо болуп жатат. Работа деген кандай болот? Работа деген бул байланышуу. Менен телефондо байланышсаңыз, бул работа болуп калат. Албетте бул работаны негизден Алла менен байланышуу, бул суфизмди карамаган бир туугандар да көбүрөөк кездешет. Эгерде ошондо дагы сиз түзмө-түз Алла менен байланыша турган болсоңуз, анда өтө жакшы работа болот. Жок, устаз через устаз аркылуу байланыша турган болсоңуз, анда бул ширк болуп калат. Андан алысыраак болуңуз. Ошондуктан бизде
Nal ertemenen kechki zikirler var. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Bul Allah menен байланышкан мушуну робота деп коесуз. Анан устазыңыздын сүрөтүн карап алып туруп, ошо через ушул устаз аркылуу дуаларым кабыл болот. Устазды эңсеп тура турган болсом, анан мен көбүрөөк Аллага жакын болот дей турган болсоңуз, анда ширк болуп калат, урматтуу туган. Ошондуктан кээ бир мына ушундай кылгандар бар. Алардан алысыраак болуп туруп, түзмө-түз эле Аллахка байланыша бериңиз, ортого эч нерсени койбоңуз. Assalamu alaikum. Gusül alganda үйдө шарт жок, кандай кылсак болот урматтууган? Шарт бар. Баарыбызда үйүңүз барбы? Шарт бар. Оңой эле урматтууган, шартты түзүп алсаңыз болот, Кудайга шүгүр. Бир бурчуна эле чоң тазикти апарыңыз, анан 2 метр салафан сатып алыңыз. Муну ошону жайып туруп тазикти коюңуз дагы, аялыңызга, жакын тууганыңызга бурчка парданы мындай кылып тосуп тур. Мен алт жагында бир кумганга чайканып алайын десеңиз, болду, чайканасыңыз жуунуп аласыз, болду. Шариатта акыйкатта уят жок. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Инналлаха ла ястахи минал хак". Аллах Таала акыйкаттан уялбайт. Ооба, шарт жок дегенде бир бөлмөдө жашаган болушуңуз мүмкүн, квартирада турган болушу мүмкүн, кыздарыңыз бар болгон болушу мүмкүн. Ошондой болсо дагы бул жуунат экендиги, шариатта гусул алат экен бар экендигини алар көрсүн, алар дагы үйрөнсүн. Бунда эч кандай уялыш жок, урматтуу туган. Assalamu alaikum устаз, апам менен келинчегимди жактырбай ажыраш деп жатат. Эмне кыларымды билбей калдым. Кандай кеңеш бересиз? Муну азыр эки жакты укпай туруп кеңеш беришлик биз үчүн оор. Эмне үчүн жактырбай жатат? Эмне кылган иши үчүн? Аларды караш керек. Жөн эле түсү мага жакпайт, жөн эле мамилеси жакпайт, жөн эле экөөбүз келише албайбыз деп турган болсо, анда ажырашпайсыз. Албетте аялың башка бирөө менен жүрөт, же болбосо орозо кармап айтат, намазын окубай жатат, сен кеткенден кийин ар ким менен сүйлөшүп атат деген болсо, анда карап көрүш керек. Ассаламу алейкум, менин кызым жолук салынып жүрүчү эле азыр чечип салды, эмне кылам билбей турам дейт. Бизге урматтуу туугандар, убактыбыз болуп калдыбы, же болбосо кандайдыр бир үзгүлтүк байланыш учурады. Урматтуу туган, кызыңыз жолук салынып азыр салбай калган болсо, кайрадан аны менен отуруп кенен сүйлөшүңүз. Кызым, эмне болду? Шариатта мынандай: сен жолугуң менен сулуусуң, сен жолугуң менен улуусуң, сен жолугуң менен Аллахка жакынсың, сен жолук салына турган болсоң, андан кийин Аллах Таала дуаларыңды кабыл болот. Эмне себеп болду? Ошону караңыз, урматтуу туган. Балким көптөн бери бир эле жолуктадыр, башка жолук салынбай жаткандыр, алып бербей жаткандыр ата-энеси. Мына ошондон онун себебин билип туруп, ага жакшы мамиле кылып, жакшы сөздөрдү айтсаңыз, Кудай буйрса кайра салынып калат. Жунуп абалда кой сойсо болобу? Рахмат. Ооба, негизден карахият болот, боло берет. Анычы өзгөчө эгер жунуп болгон учуруңузда алганга мүмкүнчүлүк болбой атып, же кой өлүп аткан болот болсо, оозуңуз менен мурдуңузду чайкабыңыз дагы бисмилlah Аллаху акбар деп туруп койду муздай бериңиз. Ассаламу алейкум, фарз намаздарды аялды жамаат менен окуйлу десем, жок мен жалгыз окуймун дейт. Эч нерсе болбойбу, аялымды жамаат менен окуйлу. Ооба, жамаат менен окусаңыз сүйүү махабат болот, бирок сиздин эгер окуган Кураныңыз аялыңыздын окуган Куранынан артыгыраак болсо, анан сиз бүгүн баштап алып аялыңыз көбүрөөк сура жаттаган болсо, албетте сиздин артыңызда тургусу келбейт. Себеби ал кыжалат болуп атат, сиз туура эмес окугандыктан. Ошондуктан сиз кыраатыңызды сонун оңдоп, бир устазды кармап, ошондон көбүрөөк сүрөлөрдү жаттап, кыраат менен окусаңыз, аялыңыз өзү эле тургусу келет, аялыңыз өзү уккусу келет, уккан сайын рахат алат, урматтуу туган. Ошондуктан эгер сиздин Кураныңыз туура болбой турган болсо, албетте мен өзүмчө эле окуйм дейт. Себеби анын жүрөгү толбой жатат. Албетте өзүнчө окуганда дагы эч кандай күнөөкөр болбойт, урматтуу туган, өзүнчө окуса боло берет. Менин аялым сүт сатат, кечинде сааган сүттү эртең менен бетиндеги каймагын алып нак сүт деп сатат. Маселеси кандай болот? Алдаган болот. Негизи нак сүт, эч кандай сүт кошкон жокмун, тартып алган жокмун, бетиндеги эле уйганын эле алып койдум. Балдарым ошону жакшы көрөт, ошону жейт, ошондон аны алып койдум. Калганында эч кандай айыбы жок деп айтып сата турган болсо жакшы болот. Шам намазда Куран окуй албай тилек тилебейт дейт. Ушуну түшүндүрүп кетиңизчи. Мындай нерсе жок. Шам намазында бизде адатта жок болуп калган, урматтуу туган, Куран окулбаган. Мына түрк туугандарда шамдан кийин деле Куран окуп дуа кылына берет. Өзгөчө бизде мына ушундай кийинки жаңы болгон нерсе көбүрөөк болгондуктан дуаларды деле 3 дуа кылсак жек көрөт. Силер 3 дуа кыласыңар депчи. Дуаны канча көп кылсаңыз ошончо сооп болот. Шам намаздан кийин деле эмнеге муктажсыз дуа кыла бериңиз, урматтуу туган. Ооба, бизде Куран окулбайт дагы. Азыр эми имам болуп туруп Куран окусаң бардыгы оозун ачып карап, мына имам жакшы эле
өзү каяктан болот деп сураштырып кире турматтаган, окусаңыз сооп болот. Ассаламу алейкум, менин суроом каза намазды окуу важип болобу? Мисалы 2 же 5 жылдагы намаздарды эмне болот? Өтүп кеткен каза намаздарыңызды кайрадан окушлук фарыз болот. Казаларды төлөшүңүз фарыз болот. Ошол 2 жыл болсун, 5 жыл болсун, 10 жыл болсун, бардыгын кайрадан окуп төлөп бересиз. Ассаламу алейкум, эжем Новосибирский шаарында үй бүлөсү менен дин жөнүндө түшүнүк жок, өлүгүм келет деп көп айтат, васвасаго этаждан секирип кетким келет дейт, күнөө экенин айтам, корком, эмне кылсам болот? Аны күйөөсүн экөөнү тең дааватка чыгарыңыз, өзүнү өлтүргөн адам бул өтө чоң күнөөкөр болот, шашпаса ансыз деле өлөт, түбөлүккө бул жер бетинде калбайт, өзүнү өзү өлтүргөн адам кыямат күнүндө азыр этаждан таштап болса, кыямат күнүндө эмне кылат? Түбөлүккө өзүн ошондой дозоктон таштай берет, дозоктун этаждарынан өлө, азапталат, кыйналат. Буга динде айтып түшүндүрөңүз, жездеңизге айтыңыз. Эгер жездеңиз жок боло турган болсо, муну күйөөгө бериңиз, дааватка алып чыксын. Иман туурасында көбүрөөк айта турган болсо, анан көбүрөөк жакшыраак сөздөрдү уга турган болсо, Кудай буйрса бул дагы жашагысы келип калат. Өлөсүң десе, тоба кылдым деп көбүрөөк жашайлы, ал биз жашагым келет деп айтчу заман ошондо келип калат. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Устаз, сизден Алла разы болсун. Устаз, мен өзүм намаз окуйм, күйөөм кээде ичип коет, дуа кылып коюңузчу, намаз окуп калсынчы. Амин. Аллах Таала иманына күч кубат берип, арактын арам экендигини билип, ошол арактан жийиркенип 7 метр алыста жүрө турган болуп калсын. Ассаламу алейкум, мен ошто тажикча айтып ниет кылып намаз окуйм. Эмне болот? Боло берет. Мен айтайын дегеним, урматтуу туган, бизде мурда ошо тажикча жаттамайынча намазың кудду эле кабыл болбой тургандай кылып жаттаткан да. Мен деле ошентип жүргөм, кийин илим алгандан кийин кыргызча кылса деле болот экен деп билип калганмын. Азыр тажикча кыласызбы? Кылып окуй бериңиз, Алла кабыл кылсын. Ассаламу алейкум, урматтуу ажеке, намаз окуганга билим алуу шартпы? Сөзсүз да, намаздын кайсынысы фарыз экен, намаздын өзүнүн илимини билишлигиңиз фарыз айын сизгечи. Билиңиз, урматтууган, сиз кайсы намазды окуп атасыз, кайсынысы фарыз, качан намазыңыз бузулат, кайсы жерде важип болду, сиз важипти аткарып атасыз, сүннөттү аткарып, фарызды аткарып атасызбы? Аны билишиңиз сиз үчүн важип. Намаз окуйм деп эч эле окуй албай атам, дааватка чыгам деп чыга албай атам, дуа кылып коесузбу? Чыныгы мусулман болоюн. Амин. Аллах хасонда иманыңызга күч кубат берсин. Сиз жөнөсөңүз эле чыгып кетесиз. Анан үйдө отуруп алып эле чыга албай атам деп жата берсеңиз чыга албайсыз. Дааратты көтөрүп жөнөсөңүз, дааратка сууду алып, даарат алып, анан турсаңыз, анан окуйсуз. Жөн эле жатып алып эле окуй албай атам десеңиз, окуй албайсыз. Өзүңүз аракет кылыңыз, сөзсүз биз дуа кылабыз. Ассаламу алейкум, устаз. Жолоочу касыр намазын жердиктүү иши имамга ичи намазга кантип ыктыда кылыш керек? 4 рекат парз же 2 рекат касыр деппи? Кененирээк айтып бериңизчи. Сиз сафарда жүрсөңүз, жергиликтүү имамга не кыласыз? Уюганда кадимкидей эле уюйсуз. Бизде жакшы сөз бар, атка учкашкандан кийин көчөгүм дебе деген. Ошондой эле имамга учкашкандан кийин, урматтаган, мен мусафырмын дей албайсыз. Жергиликтүүгө уюрсаңыз, толук эле асыр намазын, пешин намазын деп эле уюйсуз, толук окуп кетесиз. Толугу менен уюп, ошо менен бүтүрөсүз. Албетте, мусафырга жергиликтүү уюган болсо, мусафыр имам болуп окуду, ал 2 рекат асыр намазда 2 рекат окуйт, салам бергенден кийин калгандар туруп алып туруп 2 рекатын толуктайт, эч нерсени окубастан. Кудум эле имамыбыз бар, имам Аллаху акбар деди дегендей кылып эле рүкү сажда кылып туруп толуктап бүтүрөт. Ассаламу алейкум, классташ менен үйлөнсө болобу? Өтө сонун болот, неге болбойт экен? Жактырган болсоңуз, албетте махрам болбой турган болсо, сүйлөштүңүз, үйлөнүп алыңыз, өтө жакшы болот. Баягы окуган, партада мурдуңуз куюлган бардыгын айтып кызыктуу жашайсыз. Ассаламу алейкум, түшүмө тесме кирсе, не болот? Өтө жакшы болгон болот. Ошо тесмени алыңыз дагы, базардан сатып алып тартып, субханалла, алхамдулилlah, Аллаху акбар деп көбүрөөк толтуруп жүрүңүз. Кудай буйрса, Аллах субхана таала бардык дуаларыңызды кабыл кылат. Ассаламу алейкум, устаз, апама жолук салынын деп такыр салдыра албай
албай койдум, кантип салдырсам болот? Сиз апаңызга Айшенелериңиз туурасында көбүрөөк айтыңыз. Паланча Айшенем жолук салынып алган экен, өтө сонун жарашыптыр. Балдары дагы өтө суктанат экен, бардык жолукту алып келип берет экен. Тиги апа дагы жолук салынган экен, ушундай жарашат экен. Эгер сиз жолук салсаңыз, андан дагы жакшыраак болот деп ага жакшы чоңураак жолуктардан алып келип бере бериңиз. Кудай буйрса түшүнүп кала турган болсо, сизге айттырбайлы өзү салат. Ассаламу алейкум, сыркоолоп калыптырмын. Кайсы Куран менен дем салса болот? Фатиха менен дем салсаңыз болот. Алла шифа берсин. Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Fatiha suresi oşunu okup arbine özünüzge üyleseniz de болады. Diyorsan kolunuzga de üylep turup bardıq yerinizge sütseniz болады. 7 jolu dem salasız. Andan keyin İhlas, Falak, Nas. Muna oşol İhlas'ta Falak suresini, Nas suresini 3 joludan. Oşol uçurda Kur'an'dan kaysı sureni bilseniz, Kur'an bardığı şifa oşunu okup turup özünüzge dem salıveresiz. Özgöçö suudu koyup suga dem salıp turup oşol suudu içseniz dağı Kuday buyursa şifa болады. Assalamu alaikum, namaz okup жүрүп таштап койгом. Чоң күнгө баттым. Кантип намазды кайра окусам болот? Шарттары барбы? Шарттары эле даратты алып алып, таза кийимди кийип алып туруп мешитке барып баштасаңыз болот. Эч кандай шарты деле жок. Ооба, таштап койгондугуңуз үчүн чоң күнөөкөр болдуңуз, карызга баттыңыз. Карызга баттыңыз, эми күнөөнү азыраак кылыңыз дагы. Эртелеп бүгүндөн азыр куптандан баштасаңыз боло берет. Болбосо багымдаттан баштаңыз. Ассаламу алейкум устаз, биз жалкоо болуп жатабыз. Намазда да, жумуш кылганда дагы кеңеш бериңизчи. Урматтуу тууган, бекершиден Кудай безер дейт, жалкоолуктан Алла сактасын. Сиз жалкоо болбошлук үчүн азыраак уктаңыз. Азыраак уктасаңыз, каныңыз эмне кылат? Суюгураак болот. Көп уктасаңыз, каныңыз коюп болгондон кийин эмне кылат? Жалкоо болосуз. Анан эгерде дагы деле болуп аткан болсо, тамакты азыраак жеңиз. Торпоктой тоюп алганыңызда дагы мына ушундай курсак ток болгондон кийин уйкуңуз келет, кайрадан эмне болосуз? Жалкоолук боло берет. Ошондуктан эч кандай жумуш жок болсо, көчөгө чыгып басып келиңиз. Азыр футбол күчөйдү, топту алыбыңыздан кубалаңыз, бир топту тепкилеңиз. Мына ошентип жүгүрүрсөңүз, анан Кудай буйрса каныңыз суюлгандан кийин иш кылыш жеңил болот. Ассаламу алейкум устаз, мен өзүм намаз окуйм, келинчегим сүт тартып, көк сүтүн кайра сатчу сүткө кошуп, иет айтып койдура албай койдум. Кандай кылсам болот? Ошону карап туруңуз, же болбосо сатып аткан учурда клиенттерге айтыңыз, бул сүткө кошуп берген. Мына мунун кемчилиги мына ушундай деп туруп айтып туруңуз. Ошондо клиенттер албай кое турган болсо, ал өзүдөн өзү эле калып калат. Ассаламу алейкум, менин кошунам бар, менен урушкусу келе берет, ушактап башкаларга өзүн кыйын сезе берет. Düşmandan kantip sактанам. Урматтуу тууган, албетте бизде эң негизгиси кошунаны сатып ал, конуш алгычан кошуна ал деген нерсе бар. Ошондуктан кошуна суралат. Эми келип калдыңыз, кайра кылып аткан болсо, жакшы мамиле кылыңыз. Туугандарга мына ушундай бул кошунам жакшы, менин кемчилигимди айтып турат да ушинтип деп калган кошуналар менен бир эле кошунаңыз ошондой болсо, калганы менен жакшы мамиледе болуп, буга дагы жумшак сүйлөй бере турган болсоңуз, албетте бул дагы өзгөрөт, бул дагы оңолот. Инсан эми кээде баягы уялбагандан өзүң уял деп калат, кээде мына ушундай уялганга дагы туура келе турматтуган. Мына ошондуктан ага канча дагы жакшы мамиле кылып, анын тилине тапканга сөзсүз туура келет. Биз эл менен кошо элбиз. Ассаламу алейкум, Дамылда канткенде сизге кезигип сүйлөшсөк болот. Мүмкүн болсо телефон номериңизди айтсаңыз. Мен негизи Киркамыстромдо мечитте имаммын, ошол жерде барсаңыз болот. Анан чынында эле мен дөңгөлөгүм кыймылдап турат, бир жерде көп турбаймын. 0778 18 64 95 номерге чалсаңыз, анан мүмкүнчүлүк болуп кала турган болсо, ага жолугабыз. Анткени эртең менин сафарым бар, эртең мен Жалал Абадка кетем. Жуманы буюрса ошол жактан окуймун. Андан кийин дагы чакырган жерлер болуп, Ош тарапта болуп калам. Буюрса базар күнү кечинде, 7-күнү кечинде кайра келем. Мүмкүнчүлүк болуп кала турган болсо жолугуп, эгер менин да пайдам тие турган болсо, сиз менен отурганга даярбыз.